Саламатсызбы? Менин атым Джон. Мен алманын бышып жетилгендигин аныктоо боюнча видео сунуштап жатам. Сиз азыр көрүп жаткан алмалардын баары жыйналгандан кийин сакталган жана сатуу үчүн эң сонун абалда. Бул алма мен бүгүн колго алганга чейин муздаткыч камерада модифицияланган чөйрөдө сакталып турган болчу. Бул аныктоочу факторлоруңуздун бири болгон түстөгү көп айырмачылыктарды көрө албай турганыңыздын себептеринин бири. Бул алмалар жок дегенде 3 сапаттык текшерүүдөн өтүүсү керек болчу. Бактан булар агрегатор тарабынан текшерилиш керек. Андан соң сатып алуучу текшерет. Андан кийин бул алма менин колума тийгенге чейин сатуучунун текшерүүсүнөн өтүүсү керек. Бул текшерүүлөр жемиштин бирдей калыпта болушуна алып келет. Түшүмдүн биринчи көрсөткүчү түс болуп эсептелет. Алманын кабыгында хлорофилдер болот. Алар алмага жашыл түс берет жана фотосинтезге жооп берет. Сары тактарды каротиноиддер пайда кылат. Андан кийин ток кызыл, көк жана кызгылт көк түстөрдү пайда кылуучу антоциандар болот. Акырында алма ток кызыл түскө бөлөнөт. Кызыл алмалардын түс таблицасын колдонсоңуз болот. Ар түрдүү сорттогу алмалардын түс таблицасын табуу үчүн интернет булактарын колдонсоңуз болот. Же болбосо экспорт-импорт маселелери менен иш алып барган уюмдар, ассоциациялар, илимий изилдөө, сурап билүү мекемелери, университеттер, китепканалар менен байланыссаңыз болот. Айтылып кеткен булактар сиздин региондогу экспортко болгон талаптарга ылайык белгилүү сорттун таблицасын сунуштай алат. Кийинки аныктоочу көрсөткүч болуп, форма жана өлчөм болуп эсептелет. Түштүк Африкада супермаркеттерден алма алып жатканда, алманын формасы жана өлчөмү алдын ала эле белгилүү. 1,5 килограммдык баштыкта 10 дана алма салынган. Мен сиз менен мелдешпей айталам. Ар бир алма 150 граммдан чыгат. Себеби алар электрондук сорттоодон өткөн. Талаа шартында мөмөнү өлчөө үчүн штанги циркулду колдонсоңуз болот. Мындан ары аны бирдей өлчөмдө экенин текшерүү үчүн штанги циркулду 60 мм орнотуп коёмун. Сиздер байкагандай эле, бул алмалардын өлчөмдөрү бирдей. Эмнеге дегенде, алар механикалык жол менен сорттолгон. Ошондуктан бардык тараптан алмалар бирдей калыпта. Сиз көргөндөй, алмалардын четтери бирдей формада. Чөйчөктөрү басылган, көгөрүп кеткен белгилери жок. Жана дагы закы жеген жери, үшүк алган жерлери жок. Себеби Түштүк Африкада кайра иштетүү процесси жакшы өнүккөн. Талада мөмөдө болгон ысыктан заматта арылат. Алмалар чогултулгандан кийин бир күн ичинде сорттолуп, текшерилип, таңгакталып, атмосферасы башкарылып турган муздаткыч жайларга сактоо үчүн алып киргизилет. Кийинки салттуу деп саналган мөмөнүн бышып жетилгендигин текшерүү ыкмасы менен сиз уруктун түсүн жетишкендигин карайсыз. Бышпаган алманын уругу ак түстөн жашыл түскө чейин болот. Ал эми бышкан алманын уругу кара күрөң түстө болот. Текшерип көрүү үчүн алманы экиге бөлүп, уругун чыгарабыз. Сиздер көрүп тургандай, бул уруктун түсү кочкул күрөң. Андыктан бул көрсөткүч алманын бышып жетилгендигин билдирет. Мындан ары алманын этинин катуулугун карап көрөбүз. Алма бир деңгээлдеги катуулукка жетилүүсү зарыл. Анткени ал бир калыпта бышып жетилген сайын өзүнүн катуулугун. Мындан ары алманын этинин катуулугун карап көрөбүз. Алма бир деңгээлдеги катуулукка жетилүүсү зарыл. Анткени ал бир калыпта бышып жетилген сайын өзүнүн катуулуулугун жоготуп жумшарып баштайт. Биз
Алманын катуулуулугун текшергенде пенетрометр деп аталган шайман менен текшеребиз. Биз 11 мм кармагыч жагын сактоочу пластина аркылуу катырып алабыз. Анткени өтө эле катуу басылып алуудан алдын алабыз. Түрдүү көрсөткүчтөрдү алып калбаш үчүн бул көрсөткүч нөлдө экендигин байкаңыз. Андан ары сиз курч буюм менен 1 сантиметр алманын сыртын кесип аласыз. Алманы каттуу нерсенин үстүнө коюп, акырын бир калыпта коргоочу жерине жеткенге чейин ылдыйга көздөй басасыз. Бул алманын тыгыздыгы, ныктуулугу 9,2 кг көрсөттү. Пенетрометр фунт менен дагы көрсөтө алат. Сиздин экспортко болгон же болбосо сактоого болгон талаптарга ылайык, сиз ар кандай сорттун өз алдынча канчалык бышып жетилгендигин текшере аласыз. Ошондуктан сиз тандаган сортко туура келген көрсөткүчү бар экендигине ынаныңыз. Алма бышканда алманын курамындагы крахмал кантка айланып, кычкылдыгы азаят. Рефрактометр сыяктуу жөнөкөй шаймандарды колдонуп, биз алманын бир бөлүгүн алып, анда канча сахарозанын бар экенин текшере алабыз. Алмада табигый түрдө кант көп, бирок биз сахарозаны издеп жатабыз. Башында тазаланган сууну алып, рефрактометрдин линзасына бир аз куюп алабыз. Биринчиден, суунун жана мөмөнүн температурасы бирдей 20 градус экендигин текшериңиз. Андан кийин линзаны жаап, суюктук бүтүндөй бетин каптап турушун текшерип, жарыктын түшүшү кайдан экенин караңыз. Көрсөткүч нөлдү көрсөтүш керек. Бул рефрактометриңиз калибрленген дегенди билдирет. Эгерде сиздин көрсөткүчүңүз 0 сызыгынан жогору же төмөн болсо, рефрактометрдин түбүндө, кээде жогору жагында кичинекей бурама бар. Сиз рефрактометрди жагдайга жана учурдагы температураңызга жараша тууралоо жана калибрлөө үчүн бураманы колдонуңуз. Рефрактометриңиз 0-гө жеткенден кийин сиз мөмө жемиштерди алып, аны кичинекей тилимдерге бөлөсүз. Мөмө жемиштерди кездемеге салып, майдалагычтын жардамы менен алманын кесиндисин кездеме менен майдалагычка салыңыз. Кездеме целлюлозанын пайда болушуна жол бербейт. Ширени өлчөгө даяр болмоюнча, акырын рефрактометрдин линзасына сыгыңыз. Окулярды карап, биз бул алманын Брикс маанисин, башкача айтканда 15 градус сахарозасын деңгээлин көрөбүз. Бул 100 мм эритмедеги 15 мг сахарозага туура келет. Көбүнчө бул алманын жетилгендигин көрсөткүчү. Рефрактометрди колдонуп бүткөн соң, линзаны туура тазалап, аппаратты таңактоо керек экенин эстен чыгарбоо абдан маанилүү. Линзага жаракат келтирип албаңыз, анткени бул көрсөткүчкө тоскоол болот. Алманын түшүмдүүлүгүнүн кийинки көрсөткүчү. Бул целлюлозадагы кычкылдуулуктун деңгээлин текшерүү. Алма бышканда алма кислотасы азайып, сахарозанын курамы көбөйөт. Тилекке каршы менде лаборатория жок. Андыктан титирленүүчү кычкылдуулукту текшере албаймын. Бирок кычкылдуулук сахарозага катышы Бриксте өсүмдүктүн жетилгендигинин эң сонун көрсөткүчү. Мөмөнүн жетилүүсүн аныктоо сыноосунун акыркы тести. Крахмалды текшерүү. Ал үчүн айнек идишке йодду куюп,
ага аз өлчөмдө тазаланган суу менен аралаштырып, болжол менен бирдей бөлүктөргө бөлөбүз. Алманы туурайбыз. Бизде бир аз жашылыраак, кичирээк алма бар. Биз аны ортосунан кесип, эритмеге малабыз. Андан кийин биз дагы бир алманы алып, түстөрдүн өнүгүүсүндөгү айырмачылыкты көрүп турабыз. Экинчи алманын ортосунан кесип, кайрам алып, ашыкчасын чайкап, эритмени сиңиребиз. Йод крахмалга тийгенде көк кара түскө айланат. Ошентип крахмал канчалык көп болсо, так ошончолук кара болот. Так канчалык аз болсо, крахмал ошончолук аз болот. Көрүнүп тургандай, биринчи алманын бир кыйла кара жери бар. Ал бир аз жетилген алма болгон. Экинчи алманын тактары азыраак. Ошондуктан биз биринчи алмада крахмал абдан көп деп айтсак болот. Балким, крахмал кантка айлана элек болгондуктан Брикс баалуулуктары менен төмөн экенин байкайсыз. Демек, сиздин алмаларыңыздын жетилгендигин текшерүү жолу бар. Эгерде биз бир кыйла жетилген алманы алып, аны сынап көрсөк, анын Брикси жогору болот. Буга чейин бизде анча бышып жетилген алмада өтө кара так пайда болду. Ал түстүү, демек анда крахмал көп. Жетилген алманын тактары азыраак болгону менен, эки алманы салыштырганда, крахмал аз жана сахароза көп экенин көрө алабыз.